Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз дүйнө тарыхынан Европадагы буржуазиялык революциялар деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты Европадагы буржуазиялык революциялар тууралуу маалымат аласыздар. Европадагы буржуазиялык революциялардын жыйынтыгын жана тарыхый маанисин билесиңер. Эскертүү билгичтерине жана көнүмдөрүнө ээ болосуңар. Нидерланддагы буржуазиялык революция Орто кылымдарда Түндүк деңизин жээктеп жана кеме жүрүүчү Шель, Маас жана Рейн дарыяларынын төмөнкү агымын бойлоп Нидерландтар деп аталган өлкө орун алган. Бул аймактын мүнөздүү өзгөчөлүгү анын өнөр жайынын эрте өнүгүшү эле. 16-кылымдын ортосунда бул кичинекей өлкө Европадагы калкты эң жашоо топтошкон өлкө болгон. Анда 3 миллион киши жашаган, 300дөй шаар жана 6500 кыштак болгон. 16-кылымдын ортосунда Нидерландтар феодалдык Испаниянын бийлигинин астында болгон. Испандык феодалдардын эзүүсү Нидерланддагы капиталисттик өндүрүштүн өнүгүшүн кечиңирткен, буржуазияга байлык топтоого тоскоолдук кылган. Бул эзүүдөн жалпы эл массасы өтө жапа чеккен. Бийлик эки Испаниянын тагына отургандан Нидерландтарда эзүү күч алып, эл массасынын нааразычылыгы күчөгөн. Бийлик Нидерландтарда инквизицияны киргизип, протестанттарды аябасыз куугунтуктай баштаган. Чиркөө соттору жүздөгөн кишилерди өлтүрүүгө чечим чыгарып турган. Испаниянын үстөмдүгү жана инквизициянын аракеттери Нидерландтарда элдин кыжырдаануусун пайда кылган жана испан феодалдары менен католик чиркөөсүнө каршы маанай элдик көтөрүлүшкө өсүп жеткен. Шаарларда испан аскерлери менен куралдык кагылыштар болуп өткөн. 1566-жылы элдик көтөрүлүш чыккан. Ошентип Нидерландтарда буржуазиялык революция, тагыраак айтканда феодалдык түзүлүштү капиталисттик түзүлүш менен алмаштыра турган революция башталган. Революциялык окуялардын негизги учурлары 1566-жылы иконкаларга каршы элдик көтөрүлүш. Анда декандар, колөнерчилер жана жумушчулар католик храмдарына жана монастырларга кирип барышып иконаларды жана ыйыктардын статуяларын талкалашкан. Поптор менен кечилерди кууп чыгышкан. Нидерландда буржуазиялык революция Испаниянын үстүмдүгүнөн түндүк аймактардын курулушу жана кошмо аймактарда буржуазиялык республиканын түзүлүшү менен аякталган. Нидерланд революциясы Батыш Европанын аймагынын анчалык чоң эмес бөлүгүндө феодалдык түзүлүштүн үстүнөн жеңишке жетишкен биринчи буржуазиялык революция Нидерландиядагы революция болуп эсептелинет. Мындан сырткары, Англиядагы буржуазиялык революция республиканын жарыяланышы кылымдан баштап Англияда өнөр жайдын ар кыл тармактарында ылгалдуу өнүгүү байкалган. Жаңы техникалык ойлоп табуулар жана алардын өркүндөтүлүшү, ошондой эле эмгекти уюштуруунун жаңыча түрлөрү Англиянын өнөр жайынын жаңы капиталисттик нукка өтүшүнө жол ачкан. Ошондой болсо да, 17-кылымда алгачкы мезгилиндеги орто кылымдык мамилелер системасы Англиянын андан ары өнүгүшүнө олуттуу жолтоо болгон. Англиядагы бийлик феодалдык дворянчылыктын колунда болгон. Король алардын таандарын көздөгөн. Айрыкча парламент королго баш ийдирилген. 16-кылымда Англияда абсолютизм чыңалган. Ошол эле учурда парламенттин уруксатысыз король алымдарды жоголтууга укуксуз болгон. 16-кылымдын аягында парламент менен королдун ортосундагы мамиле курчуган англиялык королдор абсолютизмди күчөтүүгө умтулушкан. 1628-жылы Карл бирге каршы чыккан парламент король тарабынан таратылган. Жаңы дворяндар мамлекеттик иштерге кийлигишүүдөн четтетилген. Мындай абал 11 жыл өкүл сүргөн. Өлкөдө баалар жогорулап, калктын арасында ачарчылык болгон, элдик токумдоолор күч алган. Ошол мезгилде Шотландия Англияга согуш жарыялаган. Жаңы парламентти чакыруу тууралуу королго бир нече жолу кайрылуудан кийин 1640-жылдын 3-ноябрында жаңы парламент чыгылган. Бул окуя революциянын башталышы болуп калган. Англиялык буржуазиялык революциянын негизги кыймылдап күткүчү декандар жана шаардык кедейлер болгон. Буржуазия менен жаңы дворяндар жетектөөчү ролду аткарышкан. Англиядагы революциянын мезгилинде жарандык эки согуш болгон. 1642 жана 1646 жылдары жана 1648 жылы парламенттин жана королдун талапкерлеринин ортосунда согуштар болуп өткөн. Парламенттик көпөстөр, ишкерлер, жаңы дворяндар, фермерлер, Лондондогу жана түштүк чыгыш графтыктагы колөнерчү мастерлер менен мастердин жардамчылары колдогон. Ал эми эски тартипти коргогондор, роялисттер, ири жээрелери жана аларга көз каранды декандар, англиялык чиркөө жана король сарайынын чиновниктери болгон. Оливер Кромвель түзгөн парламенттик армия Нейсби кыштагынын жанында жана Пестондогу салгылаштарда королдун армиясына чечүүчү сокку уруу менен жеңишке жетишкен.
1649-жылы эл массасынын кысымы астында король өлүм жазасына тартылган жана Англия республика болуп жарыяланган. Англияда бийликке эми бай көпөстөр, ишкерлер жана жаңы дворяндар келген. Парламент болсо бир палаталуу болуп, мыйзам чыгаруучу бардык бийлик общиналар палатасына таандык болуп калган. Аткаруу бийлигин Кромвель башында турган аскердик жогорку катмар колуна алган. Натыйжада 1653-жылы Англияда Кромвельдин протектораты аскердик диктатура орноду. Протектордун бийлиги революцияга чейинки королдун бийлигинен бир кыйла жогору турган. Кромвель узак парламенттин жаңы дворяндарды жана буржуазияны колдогон мыйзамдарын бекемдеген. Кромвель башында турган индепенденттер армияны түп тамырынан бери кайра уюштуруп анын парламенттин кабыл алуусуна жетишкен. Лорд Протектор Кромвельдин тышкы саясатын англиялык буржуазия үчүн пайдалуу да, ыңгайлуу да болгон. Англиянын дүйнөлүк деңиз соодасында атаандашы болгон Голландия менен жүргүзгөн согушту Кромвель жеңиш менен аяктаган. Кийинчерээк ал Испанияны да жеңип алган. Кромвельдин өлүмү протекторат режиминин кыйрашын тездеткен. Оливер Кромвельдин баласы Ричард Протектор болуп жарыяланганы менен эч иш алып бара албагандыктан бул наамдан 1659-жылы жазында баш тарткан. Кромвель өлгөндөн кийин жаңы дворяндар жана буржуазия революция мезгилинде орнотулган жаңы тартипти коргогон монархияны калыбына келтирүүгө умтулган. Англияда Оливер Кромвель өлгөндөн кийин эми чектелген монархиялык тартип орнотулган. Тажы парламент мажбурланган шартта гана берилип калган. Революциянын натыйжасында англиялык абсолютизм жойулган, феодалдык коомдун ордуна буржуазиялык түзүлүш орногон. Улуу Француз революциясы. Францияда дагы буржуазиялык революция болгон. Бул 18-кылымдын аягына карата Францияда буржуазиялык революциянын бардык шарттары бышып жеткен. Бирок жаңы капиталисттик өндүрүш жолунун бекемделишине феодалдык абсолюттук түзүлүш, феодалдык өндүрүштүк мамиле жолтоо болгон. Мындай тоскоолдукту революция гана чече алмак. 1788-жылы түшүмсүздүктөн кийин элдик көтөрүлүш бүткүл падышачылыкты кучагына алган. Көтөрүлүшкө чыккан дыйкандар помещиктердин кампаларын талкалап, эгин саткандарды төмөнкү баада сатууга мажбурлаган. Ушул эле жылы элдик ир толкундоолор Ренде, Греноболдо, Безансондо болуп өткөн. 1788-жылдын кышында жана 1789-жылдын жазында жумушчулар жана шаардык кедейлер көпчүлүк шаарларда, анын ичинде Марсель, Тулон, Орлеан өңдүү ири шаарларда чиновниктердин үйлөрүнө кол салып, эгин сактоочу жайларды тартып алышкан. 1789-жылдын апрелинде Парижге жакын жердеги Сент-Антуанда көтөрүлүш болгон. 1789-жылдын жазында коомдук аң сезимдин козголушу бүткүл Францияны кучагына алган. Ушул эле жылдын 14-июлунда куралданган эл Бастилиядагы туткундарды эркиндикке чыгарган. Бул күнү улуу Француз революциясынын башталышы болуп калган. Эски тартиптер бүт өлкө боюнча 2 жуманын ичинде жойулган. Королдун бийлиги революциялык буржуазиялык акимдик администрация менен алмаштырылган жана улуттук гвардиянын түзүлүшү башталган. Бул кыймылды буржуазия жетектеген. Уюштуруу чогулушу 26 августта адамдардын жана жарандардын укуктарынын декларациясын кабыл алган. Мында адамдардын жана жарандардын эркиндиги, сөз эркиндиги, динине чек коюлуу, коопсуздук жана башкалар жөнүндө жарыяланган. Чиркөөнүн мүлкү улуттук деп билдирилип, өлкө 83 департаментке бөлүнгөн. Ишмердүүлүккө эркиндик берилгени жарыяланган. Мындай прогрессивдүү документтерди кабыл алынышы жана элге жарыяланышы феодалдык абсолюттук монархиянын жашоосунун бүтөөр мезгили жеткендигин билдирген. 1792-жылдын 21-сентябрында Франция республика болуп жарыяланган. Эркиндик, теңдик жана бир туугандык республиканын девизи болуп калган. 1793-жылы 21-январда Франциянын мурдагы королу Людовик 16, ал эми октябрда королева Мария Антуанетта өлүм жазасына тартылган. Улуу Француз революциясынын негизги жыйынтыктары жана тарыхый мааниси. Улуу Француз революциясыга чейинки көп түрлүү татаал менчикти жөнөкөлүктүккөн жана консолидациялаган. Көпчүлүк дворяндардын жерлери дыйкандарга майда үлүштөр менен 10 жылдык мөөнөткө төлөп бергенге сатылган. Революция сословиелик чек коюуну жойгон, бардык жарандарга бирдей социалдык теңдик киргизилген. Мындай мыйзамды кабыл алуу Европадагы өлкөлөрдө жарандык укуктун кеңейишине өз таасирин тийгизе алган. Революция парламенттик демократиянын андан ары өнүгүшүн колдогон. Себеби революция мезгилинде жогорку органдарга, улуттук уюштуруучу чогулушуна, мыйзам чыгаруу чогулушуна, конвентке шайлоолор болуп турган.
Революция мамлекеттик жаңы түзүлүштү парламенттик республиканы жараткан. Бардык жарандардын бирдей укугун коргоону эми мамлекет өз кепилдигине алган. Социалдык топко жараша алым жыйноого жоюлган. Салык эми жарандардын мүлкүнө жана кирешесине жараша салына турган болуп калган. Улуу Француз революциясынын башына буржуазия таап отурган, бирок бул революциянын алдында турган милдети революцияны кыймылдаткыч күчү болгон декандар жана шаардык плебейлер гана ишке ашыра алган. Француз революциясы элдик революция болгон жана анын күчү ушундай эле. Улуу Француз революциясы Франциянын өзүнө гана капиталисттик жол менен жол ачпастан, ал Европанын калган өлкөлөрүнө дагы феодалдык, абсолюттук тартиптердин бошоңдосуна түрткү болгон жана буржуазиялык мамилелердин өнүгүшүн тездете алган. Теманы бышыктайбыз. Нидерландияда элдик көтөрүлүш качан болгон? Англияда 1628 жылы парламент ким тарабынан таркатылган? Үчүнчү суроо. Франция качан республика болуп жарыяланган? Бул 3 суроонун варианттарын таап, туура жоопторун белгилейсиңер. 4. Улуу Француз революциясынын жыйынтыгын жана тарыхый маанисин айтып бересиңер. Тапшырма теманы окуп, суроолорго жооп жазасыңар. Сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.